Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды конуп коюп көрөбүз. Балдар, дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазып, теманы коебуз. Бүгүн көтөрүүчү темабыз Манас кыргыз элинин баатыры. Балдар, силерге суроо. Манас деген ким болгон? Силер бул ысымды кайсы жерден уккансыңар? Азаматсыңар. Манас кыргыз элинин улуу баатыры. Ал кыргыз элин сырткы душмандардан коргогон. Кыргыз урууларын бир хандыкка бириктирген баатыр. Манас эпосунун башкы каарманы. Манас эпосу дүйнөдө теңдешсиз зор көлөмдүү көркөм чыгарма. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казынасы. Бул чыгарма элибиздин руханий табылгаларынын алгылыктууларын, басып өткөн тарыхый жолунун орчундуу окуяларын чогултуп, укумдан тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттук сыймыгы. Анда эмесе балдар, окуу китебибизде берилген биринчи көнүгүүдө тапшырманы аткарабыз. Мында Манас дастанынан үзүндү окугула деп тапшырма берилген. Баарыбыз үзүндүнү окуп чыгабыз. Увидев, как грозен Манас, Алоке был поражен. Глаза горящие, как угли, ресницы пламени язычки. В нем одном мощь тысячи силачей. Сказанное им слово полезно народу. Мынакей балдар, бизге берилген дастандан үзүндүнү окуп чыктык. Эми экинчи көнүгүүдө берилген белгиленген сөздөрдү кыргыз тилине которуп дептерибизге жазабыз. Дептерге экинчи көнүгүү деп жазгыла. Мында бизге глаза, тысячи силачей жана полезно народу деген сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү кыргыз тилине которуп жазып чыгабыз. Глаза — көзү, тысячи силачей — 1000 баатырдын, полезно народу — элге пайдалуу. Ушул сөздөрдү кыргыз тилине которуп жазып чыгабыз. Глаза — көзү, тысячи силачей — 1000 баатырдын, полезно народу — элге пайдалуу. Мынакей балдар, берилген сөздөрдү кыргыз тилине котордук. Эми төмөндө берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын окуп чыгып, эске сактап калууга аракет кылабыз. Пайдалуу — полезно. Эр жүрөк — храбрый. Жолбашчы — предводитель. Элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Он сражался за свободу и единство своего народа. 40 чоросу жардам берген. Помогали 40 преданных воинов. Эми балдар, үчүнчү көнүгүүдө берилген диалогду ролдоштуруп окуп чыгабыз. Акылай. Манас ким болгон? Чыпалак бала. Манас кыргыз элинин баатыры. Ал эмне үчүн күрөшкөн? Манас элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Манас баатырга 40 чоросу жардам берген. Аккула деген аты, Кумайык деген ити, Акшуңкар деген кушу болгон. Мынакей балдар, бизге берилген диалогду окуп чыктык. Эми төмөндө берилген
Tekstти көркөm okup чыгабыз. Манас. Манас Кыргыз элинин баатыры. Ал эр жүрөк, күчтүү жана акылдуу жол башчы болгон. Манас элинин ынтымагы, эркиндиги үчүн күрөшкөн. Баатырга 40 чоросу жардам берген. Аккула деген аты, Кумайык деген ити, Акшуңкар деген кушу болгон. Мынакей балдар, бизге берилген текстти да окуп чыктык. Бул текстте Манас баатыр жөнүндө кыскача маалымат берилген. Эми балдар, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши төмөндөгү сүйлөмдөрдү жаттоо. Эгерде үй ишин белгилеп жазып алган болсоңор балдар, мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.